Кудайга даңк бир туугандар, кубанычтабыз сиздер менен бүгүн дагы ушул түз эфирден онлайн аркылуу жолугуп жатканыбыз үчүн Кудай ар бириңиздерге батасын берсин, үй бүлөңүздөргө тынчтык, Кудайдын сүйүүсүн, ырайымын каалайм. Ар бириңиздерге Кудай батасын бере берсин. Биз өткөндөгү жекшемби күнү Кудайдын сөзүн окуп кеткенбиз, адамдын күнөөгө батышуу тууралуу. Кудайдын ошол адам менен болгон мамилесинин ортосуна мындай айтканда жарака кеткенин биз окуганбыз. Бүгүн болсо биз ошол боюнча бир аз көңүл буруп окуп кете турган болсок, Кудай өзү негизинен адамды жаратканда өзү менен мамилелешиш үчүн жараткан. Себеби дегенде Кудай менен адам мамилелешүүгө муктаж болчу. Алар болсо башында адам ата менен обенен жаратканда Кудай өзгөчө бир сонун максат менен жаратканда, ал максаттын бирден бир максаты бул мамиле болчу. Колосалыктарга жазылган катты 1-бөлүм 16-аятты окуп кете турган болсок, Колосалыктарга жазылган кат 1-бөлүм 16-аятта мындай деген сөздөрдү окуйбуз. Анткени асмандагы жана жердеги көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер, тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Карасак, адам ата менен обенени Кудай өзү үчүн жараткан. Себеби дегенде Кудай өзгөчө кылып жараткан. Жаныбарлардан, башка жандыктардан өзгөчө кылып өзүнө окшоштуруп жараткан. Кудай адам менен мамилелешкенге үчүн жаратып, ошол мамилени күткөн. Бирок тилекке каршы ал мамиле көпкө созулган жок. Арада күнөө болуп, күнөөнүн айынан, тил албастын айынан ошол мамиле үзүлүп калган. Адам башында ошол Кудай менен мамилелешүүгө жөндөмдүү болчу. Бирок кийинчерээк адамдын жашоосуна күнөө киргенден баштап ошол жөндөмдүүлүктү жоготуп алды. Биз болсо Забур китебинен окуп кете турган болсок, 62-забурда мындай деген сөздөрдү окуйбуз. Забур китеби 62-бөлүм 2-аятта. Кудай, сен менин Кудайымсың. Сени таң сүргөндөн баштап эле издей баштайм. Менин жаным сени иңсейт. Какшыган суусуз ээн жерде денем сени көксөйт. Дөөт болсо өзгөчө ошол Кудайды таң сүргөндөн издей тургандыгын айтып атат. Таң сүргөндөн баштап Кудайга муктаж экендигин айтып жатат да. Забурда болсо 83-бөлүмдө дагы 3-аятта окуп кете турган болсок, Забур 83-бөлүм 3-аятта. Теңирдин короосун көксөп, жаным аябай алсырады. Менин жүрөгүм да, денем да тирүү Кудайды даңктап ырдап жатат дейт да. Карасак, бул жерде дагы Корактын уулдары айтып жатат. Кудайдын короосун көксөйм, Кудайдыкын эңсейм депчи. Андан кийин 1-Корунтуктарда болсо 1:9-да дагы айтып кетет. Бул жерде болсо 1-Корунтуктар 1:9-да. 1-Корунтуктарга жазылган катта 1-бөлүм 9-аятта. Силерди өз уулу Теңирибиз Иса Машаях менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү дейт да. Чын эле Кудай бул мамилелешүүгө чакырат экен. Башында эле Кудай адамды жаратканда мамилелешиш үчүн жараткан. Биз билебиз дагы Кудайдын сөзүндө 1-Жаккан 1:3-тү дагы окуп кете турган болсок, бул жерде мындай деген сөздөрдү окуйбуз. Силер менен биздин ортобузда мамиле болуш үчүн биз силерге укканыбызды жана көргөнүбүздү жарыялап жатабыз. Ал эми биздин мамиле ата жана анын уулу Иса Машаях менен болгон мамиле дейт да. Карасак, бир убакта ошол мамилени жоготуп алган болчу адам ата менен обени. Бирок бүгүнкү күндө биз Иса Теңир аркылуу ал мамилени ээ болдук да. Бүгүнкү күндө биз Кудай менен мамилелеше алабыз, Кудай менен сүйлөшө алабыз, Кудайга кайрыла алабыз. Өзүбүздүн эне тилибизде Кудай бизди угат. Кудай ушунчалык угуп, бизди кабыл алып, сыйынууларыбызга жооп берет. Анан өзгөчө биз Кудай менен мамилелешкенде сыйынуу менен келебиз. Кудай менен мамилелешкенде аны даңктоо менен келебиз. Анан кийин Кудайды таанып билүү аркылуу, андан кийин болсо анын каалоолорун аткаруу. Бүгүнкү күндө Кудайдын каалоолорун аткаруу кыйын эмес. Эгерде биз аны сүйсөк, анын каалоолорун биз аткара алабыз. Кудайдын жардамы менен. Кудай ар бирибизге жардам берсе экен. Чын эле биз бүгүнкү күндө Кудайды даңктасак болот экен. Кудай бизди өзгөчө кылып жараткан үчүн, биз Кудай менен мамилебиз бар болгон үчүн
биз Кудайга кайрыла алганыбыз үчүн ыраазычылык билдирсек болот экен. Кудай биздин үнүбүздү уккан Кудай болгон үчүн ыраазычылык билдирип, аны даңктасак болот экен. Азыр болсо баарыбыз ушул Кудайдын ысымын чакырабыз. Кудай бизге жардам берсе экен деп, анын ысымы даңкталса экен деп, өзүнүн сөздөрү аркылуу биздин жүрөктөргө сүйлөсө экен деп кайрылсак болот бир туугандар. Келиңиздер анда азыр Кудайга сыйынайлы. Улуу Кудай, рахмат, сага ыраазычылык билдирем. Сен бизди өзгөчө кылып жаратканың үчүн, бүгүнкү күндө биз сен менен мамилебиз бар болгон үчүн, жана ошол бир убакта Адам ата менен Обени жоготуп алган ошол мамилени Иса Машаяк аркылуу биз бүгүнкү күндө ээ болуп, сен менен сыйынып сага кайрыла алганыбыз үчүн, биздин сыйынууларыбызды уккан Кудай болгоnuң үчүн сени даңктайбыз. Бүгүн батаңды өрөгөр, бүгүн да ошол сенин ыйыгысың даңкталса экен, жана сөздөрүң аркылуу ар бирибиздин жүрөгүбүзгө сүйлөсөң экен. Сага алкыш даңктар боло берсин. Амин. Кудайга даңк болсун бир туугандар. Азыр болсо биз Кудайды даңктап ырдап беребиз. Андан кийин Эркинай бир тууганыбыз көркөм сөз окуп берет. Андан кийин жалпы Кудайды да даңктап беребиз. Жандар элек амал көйгө алданган, күнөө кылып кол сыяктуу жалданган, ырайымдуу ыйсар кылуу азыр биз ыйык элбиз бул дүйнөдөн тандалган. Чайналганбыз амал көйдүн тишине, азыр аттар өмүр китеп ичинде, кантип гана таң калбайбыз айткыла Теңиримдин кереметтүү ишине. Жандар элек оттуу көздөй шашылган, азыр бизге бейиш оозу ачылган, кел бир туган кереметтүү Теңирди таанып билген ар күн сайын жакындан. Дүйнөдө эң бактысыз жандар элек, жашоодон үмүт үзүп калган элек, үзүлбөс үмүт берген ар бир жанга, Теңирди даңктабаска бар-барга. Ырайымдуу жашоодон айрылбайлы,
мурунку жашообузга кайрылбайлы, өтө бекем карманып чындык жолду, түбөлүккө теңир менен бир бололу. Күнөө кылып кымбат жанды кор кылбайлы, ыйык жаша деген сөздү унутпайлы, мезгил келди атабызга жолугушар, басып өтүп көктөгү булуттарды. Жандарбыз биз асмандагы өлкөгө, үмүт менен сапар тартып бара жаткан, бир күндөлү бул өмүрдөн өткөндө тосуп алат сүйүү менен жараткан. Амин. Кудайга даңк болсун. Бир туугандар, чын эле кандай Кудай керемет, даңкталууга, макталууга татыктуу Кудай. Өзгөчө азыр биз Кудайды даңктап ырдап берсек, андан кийин аңгемеге көңүл бурабыз, андан кийин Кудайдын сөзүнө көңүл бурабыз бир туугандар. Кудай ар бириңиздерге батасын берсин. Азыр болсо биз Кудайды даңктап берсек. Башында өмүр сөзү, Ыйса теңир болгонсуң, асманды жайып бул жерде сенди кездеп койгонсуң. Бүгүн дагы бүт аламды өзүң кармап турасың, океанды басказонун даңктоолорун угасың. Жаратуучу Кудай, жогорусуң барынан, улуулугуң көрүнөт бүт аламда. Ыйык жайыңды калтырып, бул дүйнөгө келгенсиң, асманды шатты кордуна азап күткөн билгенсиң. Бир сөзүңдөн жан айыгып, толкундарда басылган, сен биз үчүн козу болдуң.
жалынған жаратушы ұлы Құдай, жоғарысың барынан, ұлылығың көрініп бүт алаңда. Күнөлөрдөн эркин кылып, тартууладың жеңишти, дүбөлү көтөрүсүң сен, өлүм сага жеңилди. Өз тактыңда олтурасың, арачыбы сен Ыйса, арулуктан бизди танда, жетелейсиң асманга. Жаратуучу улуу Кудай, жогорусуң барынан, улуулугуң көрүнөт бүт алаңда. Жаратуучу улуу Кудай, жогорусуң барынан, улуулугуң көрүнөт бүт алаңда. Кудайга даңк болсун. Азыр болсо кичинекей балдар силер үчүн эжейиңер аңгеме даярдалган. Ошол аңгемеге көңүл бурсак. Кандайсыңар балдар? Бүгүн дагы силер менен көрүшпөсөм дагы аңгеме айтканга мүмкүнчүлүк болду. Чоң Кудайга ыраазычылык. Анда эмесе бүгүн алмалар деген аңгемеге көңүл бурабыз. Баардыгыбыз алма жакшы көрсөк керек, Кородогу балдардын баары чогулушуп, совхоздогу багына алма урдаганы киришти. Алардын арасында Жакып да бар болчу. Жүрөгүнүн тереңинде алып тура эмес кылып атканын билсе дагы, бирок ага алма урду аябай кызык көрүндү. Кызык болбогондочу, Тилек менен Ринат тигил жакта кароолчуну алаксытып турушса, башка балдар кашадан ашып, алмаларды чөнтөктөрүнө сала башташты. Бир маалда кароолчу байкап калып, катуу ышкырды. Тилек менен Ринат чымын коюп, чуркап качып кетишти. Калган балдар дагы жашына башташты. Кароолчу кыйкырып уруша баштады. Кароолчунун ити кимисинин артынан чуркаарын билбей, бир эки уруп туруп, буткасына кайрадан кирип кетти. Балдар анан качып, балдар короодо чогула башташты кайрадан. Эркиндик кылгансып, баардыгы өз жыртып алган же тутуп алган жерлерин көрсөтүп башташты. Качып келатып, кашадан өтүп баратып, шымын жыртып алганын Тилек баардыгынан көрсөтүп, баардыгын күлкүсүн көтөрдү. Эркиндик кылып койгонсуп, баардыгы үйлөрүнө жөнөштү. Жакып акырын үйүнө кирип, эч ким көрбөй турганда, журканына жашын алып уктап калды. Ал уктап атканда апасы келип, кийимдерин жыйнаштырып, шымын көтөрүп калса эле, анын астына ичинен алмалар бытырап түштү. Аны уккан жок Жакып. Эртең менен Жакып карындашынын быдылдап атканынан ойгонуп кетип, ойгонду. Жакып, тур, ата-энем сени тамак ишинип чакырып атат. Жакып туруп, унутуп калыптыр ал мурун кече кылган нерсесин туруп, шымын кийейин деп атканда, ал кече урдаганын эстеп, шымын кийип атса, жыртылган жери жамалып. Ким жамап койду экен? Анын апасы жамап койду. Азыр барып ата-энемдин алдына барып кантип тамак ичем деп Жакыптын жоюнан тер коюлуп кеткен сыяктуу болду. Деп ойлоно баштады. Болор иш болду да, деди. Бирок ата-энеси аны кичүү инелерине, карындаштарына үлгү катары ага адам болчу да. Ал Кудайды сүйөт, ата-энесин угат деген ага болчу. Үлгү көрсөт жагы болчу. Эмне кылам эми деп сарсанып болуп, бетин бат-баттан жууй калып, ылдый түштү. Аны ата-энеси күлүп кана тосуп алды. Кел балам, тамак ичели деп баардыгы отурушуп атса, эч ким унчукпайт. Ата-энеси да унчукпайт. Билбей калышса керек, уруш жебейм окшойт деп тамакка киришели дегенде атасы: "Кел Жакып, сен ойдогудай эле сыйынып койбойсуңбу?" деп айтты. Мен эмнеге мен деп таң калып калды. "Эмнеге сен сыйынчу эмес белең, күнүгө эле сыйынчу эмес белең?" деп. Ал ичинен ойлонду. Кече урдаган алмаларым үчүн кантип сыйынмак элем? Кече урдаган үчүн кантип сыйынмак элем деп. Болор иш болду да, кел сыйына берейинчи деп сыйына баштады. "Кудайым рахмат сага, биз үчүн кам көрүп атасың." "Омин" деди.
Бир малда апасы алманы, кып-кызыл болгон алмаларды столдун ортосуна койду. Деп таң калып калды. Кече урдаган алмалар болчу да. Ооба балдар. Ал Жакып урдаган алмалар болчу. Ичинен эмне кыларын билбей сарсанаа баштады. Кайрадан бардыгы сыйынып бүтүп, бардыгы тамак ичип, столдун үстүнө туруп кетишти. Кичинекей бөбөктөр жыгап алма жеп башташты. Бирок Жакып анын бирөөсүн да ала алган жок. Эмне үчүн? Анткени ал урда алды да. Эмне кыларын билбей жүрдү. Апасы эмнеге алма жеп атасың деп сурады. Ал эмне деп айтмаган. Ичинен урда алдым деп айтып, бирок унчукпай бир азыр жейм деп алып бир алма жеди. Бир күн кечке ичи ооруп жүрдү. Кандай дейсиңер балдар? Эмнеге ооруду? Ооба балдар. Анткени ал туура эмес кылып алган алмалар болчу. Сарсанаа болуп, бир нерсе болуп жүргөнүн апасы көрүп, балам Жакып, эмне болду? Бир нерсе тынчсызданып атасыңбы? Айтып берчи мага десе, көзүнөн жаш куюп, апа, кечирип койчу, мен туура эмес кылдым. Бүгүн баардыгыбыз жеген алмалар урдалган алма болчу. Мен туура эмес кылдым, кечирип койчу деп апасынан кечирим сурай баштады. Апасы болсо таң калып, мен эмнеге кечирим сурап атасың? Кел андан көрө сыйынып, Кудайдан кечирим сурайбыз деп, экөө сыйынышып, ого миндешти. Жакыпка бул сабак болду. Неге дебейсиңерби? Анткени ал урдоо туура эмес экенин билсе дагы кызык болуп, барып алмалардын урдады. Бирок ал Кудайдан кечирим алды. Андан кийин урдоого колу барбады. Аябай аракет кылды. Кудайдан күч сурап жүрдү. Омин балдар.
Бир туугандар, Кудайдын сүйүүсү менен салам айтам. Кайрадан эфир аркылуу жолугушуп жаткандыгыбыз үчүн Кудайга чексиз ыраазычылыктар болсун. Бүгүнкү күнү биз башталыш китебинен 4-бөлүмдөн окуйбуз. Буга чейин Кудайдын жаратылышты эң сонун кылып жараткандагысын, жан жаныбарлар жана жер үстүндө эмне болсо ошонун баардыгын абдан сонун кылып жаратты. Бирок адамзатына күнөө кирди. Күнөө киргенден баштап, ошол күндөн баштап адамдын жүрөгү өзгөрдү. Биз биринчи төрөлгөн адамдардын жашоосу кандайча башталды? Жана алар эмненин аркасынан ээрчишти? Кудайды ээрчидиби же күнөөнүн аркасынан ээрчидиби? Ошол биринчи адамдар жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Башталыш китеби 4-бөлүм. Адам аялы обого жакындады. Обонун боюна бүтүп, кабылды төрөп, Теңирдин жардамы менен уулду болдум деп деди. Андан кийин анын бир тууганы Абылды төрөдү. Абыл койчу болду. Кабыл болсо дыйкан болду. Арадан убакыт өттү. Кабыл жер жемиштеринен Теңирге тартуу алып келди. Абыл да ойлорунун төл башыларынан жана алардын майларынан алып келди. Теңир Абылга жана анын тартуусуна назарын салды. Ал эми Кабылга жана анын тартуусуна назарын салган жок. Ошондо Кабылдын аябай ачуусу келип, өңү кумсарып кетти. Теңир Кабылга: "Эмнеге ачууландың? Эмнеге өңүң кумсарып кетти? Эгерде жакшы иш кылсаң, анда башыңды жерге салбайт элең да. Эгерде жакшы иш кылбасаң, анда босогоңдо күнөө жатат. Ал сени өзүнө тартып жатат. Бирок сен ага үстөмдүк кыл" деди. Кабыл бир тууган Абылга жамандык ойлоду. Талаада жүрүшкөндө Кабыл өз бир тууганы Абылга кол көтөрүп, аны өлтүрүп салды. Ошондо Теңир Кабылдан: "Бир тууганың Абыл кайда?" деп сурады. Ал: "Билбейм, мен эмне? Бир тууганыма кароолчу белем" деп жооп берди. Теңир ага мындай деди: "Сен эмне кылдың? Жерден бир тууганыңдын каны мага боздоп жатат. Ошондуктан эми сага бир тууганыңдын каны сенин колуңдан кабыл алууга оозун ачкан жердин каргышы тиет. Мындан ары жер иштеткениңде ал сага өз күчүн бербейт. Жер бетинде куулуп тентип жүргөн адам болосуң." Ошондо Кабыл Теңирге: "Менин жазам чоң, көтөрө алгыз. Сен азыр мени жер бетинен кууп жатасың. Мен эми сенин жүзүңдөн жашынып, жер бетинде куулуп тентип жүргөн адам болом. Мага ким жолукса да ал мени өлтүрөт" деди. Теңир ага: "Кабылды ким өлтүрсө, андан 7 эселеп өч алынат" деди. Кабылга жолуккан адам аны өлтүрүп койбошу үчүн Теңир ага белги салып койду. Ошентип Кабыл Теңирден кетип, Эйдендин чыгыш жагындагы Нот деген жерге жайланышты. Анан Кабыл аялына жакындады. Аялынын боюна бүтүп, Энохту төрөдү. Кабыл шаар куруп, ага өз уулу Эноктун атын берди. Энохтон Ират төрөлдү, Ираттан Михаил төрөлдү, Михаилден Матушал төрөлдү, Матушалдан Лемек төрөлдү. Лемек 2 аял алды. Биринин аты Ада, экинчисиники Зила эле. Ада Жабалды төрөдү. Ал чатырда жашап, мал баккандардын атасы болду. Анын бир тууганынын аты Жубал. Ал кыякчылар менен чоорчулардын атасы болду. Зила Тубал Кабылды төрөдү. Ал жез менен темирден курал жасаган уста болду. Тубал Кабылдын Нама деген карындашы бар эле. Лемек аялдарына мындай деди: "Ада менен Зила, мага кулак салгыла. Лемектин аялдары менин сөзүмө көңүл бургула. Мага жамандык кылган эркекти, мага кайга алып келген баланы өлтүрүп салдым. Эгерде Кабыл үчүн 7 эсе өч алынса, анда Лемек үчүн 70 жолу 7 эсе өч алынат." Адам аялына дагы жакындады. Ал уул төрөп, "Кудай мага Кабыл өлтүргөн Абылдын ордуна башка уул берди" деп, анын атын Шет койду. Шеттен да уул төрөлдү. Ал анын атын Энош койду. Ошондон баштап адамдар Теңирдин атын чакыра башташты. Ыйык жазуунун ушул 4-бөлүмүнөн баштап жер жүзүндө биринчи бала төрөлдү. Анын атын Обо Кабыл деп койду. Биринчи туунулу ушунчалык ага жагымдуу болду. Бул Теңирдин жардамы менен уулду болдум деп аны көкөлөтө карашты. Андан кийин Абыл төрөлдү. Ал койчу болду дейт. Ал эми Кабыл болсо, ал жер иштеткен адам болду дейт. Адамдар жүрөгүнөн дайыма Кудайга
тартуу алып келүүнү эңсешет. Ошол себептен бул жерде көрүп турабыз, Абыл менен Кабыл теңирге тартуу алып келишти. Кабылдын тартуусу жер жемиштер болчу, ал эми Абылдын тартуусу койлордун төл башыларынан жана алардын майларынан алып келди дейт. Демек, кандай эң сонунун алып келдиби, же болбосо орточо тартууну алып келгендиги жөнүндө айтылбайт, бирок негизинен Абыл менен Кабылдын кандай жүрөк менен алынып келинген тартуусу жөнүндө айтылат экен. Абылдын тартуусу теңирге жагымдуу болду дейт. Демек, анын жүрөгү теңирге жакын адам болгон, ал теңирден корккон, адил адам болгон. Ал теңирге ишенгендиги, теңирге алып келген тартуусу Кудай үчүн адил ишенген адам катары кабыл алынды. Ошентип Абыл Кудайга жаккан жашоо менен жашады. Ал эми Кабылдын жүрөгүндө жаман ойлор бар болчу. Кабыл амал көйдүн аркасынан ээрчиди. Анткени биз көрүп тургандай, качан Абылдын тартуусун Кудай кабыл алганда, Кабылдын өңү өзгөрдү дейт. Анын жүрөгүндө аябай ачуусу келди. Ал ачуусу келген учурда ошол менен токтоп калган жок. Ачуусун башкара алган жок. Ал андан ары уланып кетти. Күнөөнүн аркасынан күнөө туулу берди. Ачуусу келди, өңү кумсарды, башын жерге салды. Анан акырында ал өлтүрүп койду өзүнүн бир тууганын. Бирок Кудай ага чейин эскертти. Кабыл, эмнеге ачууландың? Эмнеге өңүң кумсарып кетти? Эгерде жакшы иш кылсаң, анда башыңды жерге салбайт элең да. Эгерде жакшы иш кылбасаң, анда босогоңдо күнөө жатат. Сен ага үстөмдүк кыл дейт. Кудай күнөөнү жаны бар сыяктуу босогоңдо жатат. Ал сенин жүрөгүңүн түпкүрүнө кирип ээлеп албасын деп эскертүү берди. Кабыл болсо теңирдин эскертүүсүн уккан жок. Тескерисинче Абылды талаада жүрүп өлтүрүп салды дейт. Ошентип биринчи төрөлгөн адам ал өлдү. Ал киши колду болуп өлдү. Өлгөндө дагы өзүнүн бир тууганын колунан өлдү. Ыйык жазууда Ыйса Машаяк Тодоонун асатында айтат, эгерде дейт, сен адамды жек көрүп карап койсоң, анда сен киши өлтүргүчсүң дейт. Ошентип колу менен эмес, качан адам жүрөгүнөн адамды жек көрө турган болсо, аны Кудай адам өлтүргүч катары эсептейт. Андан кийин Кабылдын бул кылган күнөөсү үчүн ал жазасын алыш керек эле. Теңир айтты, эми мындан кийин сенин эккен жериң сага мол түшүм бербейт. Сен жер кезип, тентип жүрөсүң дейт. Ошол учурда Кабыл өзүнүн күнөөсүн мойнуна алган жок. Теңирден кечирим сураган жок. Кайрадан мен эми мага эми эмне болот? Мени көргөн адам өлтүрүп коет деп ал өзүнүн коопсуз кызыкчылыгын издей баштады. Бирок Теңир ага белги коюп койду дейт 16-аятта. Ошентип Кабыл теңирден кетип, Эйдендин чыгыш жагындагы Нот деген жерге жайланышты дейт. Ал эми Кабылдын жашоосу ушундайча башталды. Адамдардын экиге бөлүнүшү ушул жерден башталат экен. Анткени адам заты экиге бөлүнөт. Бири Кудайга жаккан ишти жасайт, ал эми бири Кудайга жакпаган ишти жасайт. Бири теңирге жакшы тартууларды алып келет, ал эми экинчиси теңирге жакпаган тартууларды алып келет. Ошентип Абылдын тартуусу теңирге жакты, анткени ал адил адам деп табылды. Ал эми Кабылдын тартуусын теңир кабыл алган жок. Ал адилетсиз адам катары Кудай тарабынан бааланды. Теңир ар бириңизерге батасын берсин, дайыма Кудайга тартуу алып келгениңерде, Кудайга тазим кылганыңарда, Кудайды даңктаган учурда силердин жүрөгүңөр ага жаккандай болсо экен. Теңир ар бириңерди ушул нерседе алкыштап батасын берсин. 17-аяттан баштап 25-аятка чейин Кабылдын балдарынын анын тукуму жөнүндө айтылат.
акырында адам менен обо дагы уулду болгондугу жөнүндө кыска маалымат берилет экен. Ошентип Кабыл өз аялына жакындап, андан Энох төрөлдү дейт. Эноктон кийин бир канча балдарды эсептеп жазат. Ал Кабылдын тукумунан музыканы чыгарган адамдар чыкты. Кабылдын тукумунан курал жаракты чыгарган адамдар чыкты. Жана жер иштеткен, ошондой эле шаарларды курган адамдар чыкты. Бүгүнкү тил менен алып караганда бул курал жарак чыгаруучу же болсо шаарларды куруучу архитектор сыяктуу ошондой эле мал чарбаны өнүктүргөн адамдар болуп чыкты дейт. Бирок тилекке каршы Лемек деген тукуму ал Кудайдын мыйзамынан четке чыгып, бир эмес эки аял алды дейт. Ошентип Кудай көрсөткөн адам менен анын тукуму алыстай башташты. 25-аяттан баштап адам аялына дагы жакындады. Ал ул төрөп, Кудай мага Кабыл өлтүргөн Кабылдын ордуна башка ул берди деп, анын атын Шет койду. Шеттен да ул төрөлдү. Ал анын атын Энош койду. Ошондон баштап адамдар Теңирдин атын чакыра башташты. Кудайдан четтеп кеткен, Эден багынан куулган адам жана анын уулдарынын жашоосу ушундайча болду. Бирок алардын жүрөгү каттып, алар күнөөнүн кесепетинен ушунчалык кыйналып калышкан болчу. Бирок качан Шеттен Энош төрөлгөн учурдан баштап гана алардын Кудайга таазим кыла баштагандыгы, Кудайдын атын чакыра баштагандыгы жөнүндө айтылат экен. Ошентип, бир туугандар, бул аяттан, бул бөлүмдөн окуп биз түшүндүк адамдын биринчи төрөлгөн балдарынын Кудайга бириси жакшы тартуу, экинчиси Кудайга жагымсыз тартуу алып келди. Кудайга алардын тартуусу эмес, алардын жүрөгү керек болчу. Кыйык жазууда жазылгандай, римдиктерге жазылган катта баардык адамдар күнөө кетирип, Кудайдын даңкынан айрылып калышкан дейт. Ал эми Ыйса Машаяк аркылуу Кудай бизге түбөлүк өмүрдү тартуу кылгысы келет экен. Эгерде күнөөлөрүңөрдү мойнуңарга алып, ачык айтсаңар, анда ишенимдүү жана адилеттүү Кудай баардык күнөөлөрүңөрдү кечирет жана ар кандай адилетсиздиктен тазалайт деп ыйык жазууда жазылып турат. Кабылдын мүмкүнчүлүгү бар болчу. Ал Теңирден сураганга убакыт берди, Кудай аны эскертти, бирок ал кечирим сураган жок. Ошол сыяктуу эле адам төрөлгөндө күнөөкөр болуп төрөлөт. Эгерде ал Кудайдын астынан кечирим сураса, Теңирдин астында туура эмес кылган иштери үчүн өкүнүп келсе, Кудай сизди жана мени ал кечирет. Ыйса айкашкан жыгачта бүт адамзаттын күнөөсү үчүн өлдү. Ал кыйналды, азап чекти, бирок үчүнчү күнү тирилди. Адамдардын жүрөгүнүн тааратын, күнөөлөрүн тазалаш үчүн Ыйса Машаяктын каны гана күчү жетет экен. Ошентип, эгерде бүгүнкү күндө сиздин жүрөгүңүздөгү күнөөлөр сизди кыйнаса, жүрөгүңүздө тынчтык жок болсо, анда бир гана жол бар экен. Ыйса Машаяк айтат: "Мен жол, чындык жана өмүрмүн. Атама мен аркылуу гана барууга болот, менсиз эч ким бара албайт" дейт. Кудай сизге батасын берсин. Теңирге жаккан тартууңуз менен, Теңирге жаккан сыйынууңуз менен ага жакындаңыз. Бир туугандар, ошентип биздин Кудайыбыз бүгүнкү күнү дагы кече кандай болсо, ал түбөлүккө ошол бойдон. Биз анда сыйынып Кудайдан бата сурайлы. Аламдын ээси биздин Кудайыбыз, сизге чын жүрөктөн рахмат айтам Теңир. Сизге даңк жана алкыш болсун. Сиз бизди жараттыңыз. Бүгүнкү күнгө чейин сактап коргоп келип атасыз. Бирок менин жүрөгүмдөгү ойлорум дайыма эле сизге жаккандай эмес. Теңир, мен жүрөгүмдү тазала, мен ойлорумду тазала, күнөөлөрүмдү кечире көр, ыйыктап тазалай көр, батаңызды бере көр. Сиздин астыңызда жарык жүз менен, жарык маанай менен жашасам экен, сиздин ар бир осуяттарыңызды так аткарып жашагандай кыла көр. Теңир, ошондой эле көптөгөн адамдар сизди тааныбайт. Ошол тааныбаган адамдардын жүрөктөрүндө иштей көр.
жүрөктөрүнөн сизге чын жүрөгү менен кайрылса экен, күнөөлөрүнөн кечирим алса экен, алкыштап ак батаңызды бере көр, кыргыз элине дагы өзгөчө ырайым кыла көр Теңир. Сизге Түбөлгө даңк жана алкыш болсун. Амин. Arı güldürdü çangdaştırmasa, bal çelektim vardı boş kalmagana da. Egerine balasın kolun albasa, bu dünyada sululuk olmak emes da. Yalgız cana yetim sevdesi, suyu üstüne tapmagan yerede, baktılı bol albay tadam hiç kaçan, yüreğinde suyuğu orun berbesi. Mekenda çocuğun görünür, yaş onun menötü kıska seviledir. Gözüne yaş alıp uzatıp boy, süygeninde urlar yazılmak emes. Sevdet süyüge muhtaç ekeni, süysüz ömür sürür ölümge tengen. Bir oktayım jarkırap jargın çaçkan, biz bilemiz Kudaydın süyü ekeni. Dayım jarkırap jargın çaçkan, biz bilemiz Kudaydın süyü ekeni. Кудайга даңк болсун. Чын эле Кудай өзгөчө рахмат сизге, Ильяс байке, Кудайдын сөзү менен бөлүшүп, Кудайдын ысымын даңктаганыңыздар үчүн. Чындап эле карай турган болсок, бир адам ата аркылуу, обени аркылуу күнөө кирди. Күнөөнүн жемиши биринчи болуп балдарында көрүндү. Кабыл менен Авылдын жашоосунда карасак, Кудай өзү негизинен эгерде башынан карай турган болсок, бардыгын сонун кылып жараткан болчу. Бардыгы жакшы болчу. Кудай жараткан нерсенин бардыгы жакшы эле. Бирок тилекке каршы жамандык кирди, күнөө кирди. Адамдын жашоосуна күнөө киргенден баштап, адам бузганга, өлтүргөнгө, ушундай Кудайга каршы күнөө кылганга жөндөмдүү болуп калды. Кудай Кабылга эскерткен болчу, босогоңдо күнөө жатат, анын үстүнөн үстөмдүк кыл депчи. Бирок тилекке каршы Кабылдын канында күнөө бар болгондуктан, ал ошол күнөөнүн үстүнөн үстөмдүк кылганга жөндөмсүз болуп калды. Ал күнөөнүн үстүнөн үстөмдүк кыла албай, тескерисинче биринчи жолу өз колу менен өзүнүн бир тууганы Авылды өлтүргөнгө барды. Карасак бул кандай өкүнүчтүү, бир жакшынакай жашап аткан адам ата менен обене Кудай менен мамилелешип жашап, тил албастын айынан күнөө кирип, күнөө болсо күнөөнү туудуруп, балдарынан
ушул күнөөнү дагы көрүп жатабыз. Өлтүрүү деген күнөө, жек көрүү, көрө албастык, мындайча айтканда ушунчалык адамда жок нерселер, терс сапаттар пайда болду. Күнөө жыйынтыгында өлүмгө алып келди. Ал бир тууганын өлтүрүп коюп, тескерисинче тооба кылып Кудайга келсе болмок. Бирок ал эмне кылды дейт? Ал качып кетти дейт да. Кудайдан жашынып, күнөөнү ачык айтпады. Бүгүнкү күндө дагы канчалаган адамдар Кудайдан кечирим албай жүрүшөт. Канчалаган адамдарды Кудай чакырат, күнөөңөн кечирим ал, кайрыл депчи. Бирок тилекке каршы канчалаган адамдар Кудайдын алдына келип кечирим сурабайт. Күнөөсүн жашырат. Көптөгөн адамдар бүгүнкү күндө өлүп жатышат. Карасак, биринчи жолу күнөө кирип, Абыл болсо өзүнүн бир тууганынан өлүмгө душар болду. Өзүнүн бир тууганын өлтүрүп койду Кабыл. Эми болсо биз Кудайдын сөзүнөн өзгөчө ошол дагы эмнени биз байкадык? Карасак, өзгөчө ошол күнөөгө толгон Кабылдын санжырасын байкап атабыз, бир туугандар. Кабылдын санжырасы, андан дагы балдар төрөлдү. Алар болсо жер бетине жайгаша баштады. Адамдар көбөйө баштады. Күнөө көбөйө баштады. Кийинки бөлүмдөрдө биз байкайбыз күнөөнүн аябай көбөйгөндүгүн. Көрсө, адам баласы ушунчалык күнөө киргенден баштап Кудайга каршы, Кудайдын жакшы нерселерин бузганга жөндөмдүү болуп калыптыр. Карасак, бүгүнкү күндө толугу менен адам шайтандын куралына айланып калыптыр. Качан адам Кудайдын алдына келип кечирим албаса, Кудайды тааныбаса, ал болсо күнөө кылганга жөндөмдүү экен толугу менен. Анткени күнөө кандан канга өтүп, кичинекей төрөлгөн бала дагы күнөөкөр болуп төрөлөт. Эгерде байкай турган болсо, кичинекей баланы биз сөкпө, урушпа, жалган сүйлөбө деп айтабыз, Биз аны эч ким үйрөтпөйт. Бирок алар ошол нерсени кылышат. Төрөлгөндөн баштап эле алдашат, урдашат, же болбосо жаман сөздөр сүйлөшөт. Көрсө, бул күнөө кандан канга өткөндүн бирден бир белгиси экен. Кудай чын эле ар бирибизге жардам берсе экен. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн күнөөлөрүбүздүн үстүбүздөн биз бийлик кылганга жөндөмсүзбүз. Биз эч качан күнөөнү өзүбүз жок кыла албайбыз. Күнөө үчүн курман болуп Иса Теңир биз үчүн жер бетине келип, кыздан төрөлүп, жер бетине жашап, күнөөсүз жашап, айыпсыз, эч кандай күнөө анын жашоосунда болгон эмес, ыйык жашап, биздин күнөөлөрүбүздү өзүнө алып, азап чегип, кыйналып, өлүп, кайра тирилген. Бүгүнкү күндө биз Иса Теңирге кайрылуу аркылуу биз толугу менен Кудай менен болгон мамилеге ээ боло алабыз. Кудай Кабылга болсо убакыт берген болчу, бирок биз ыйык жазуудан карадык, окуп кеттик. Ал ошол убакытта Кудайга кайрыла алган жок. Кудайдан кечирим ала алган жок. Бүгүнкү күндө улуу урматтуу досум, сиз дагы балким Кудай менен элдешкиңиз келет, бирок кантип элдеш керек экенин билбей чыгарсыз. Сиз Кудайга кайрылсаңыз болот. Кудай сизди угат. Ал сиз үчүн өзүнүн жалгыз уулун Иса Теңирди курман кылган. Ал биз үчүн келип, айкашкан жагашта азап чегип, өлүп кайра тирилген. Иса Теңир айтат: "Мен жол, чындык жана өмүрмүн. Кудайга баруучу жол бир гана менмин. Менсиз эч ким бара албайт" дейт. Чын эле эч кандай башка жол жок экен. Бүгүнкү күндө адамдар күнөөлөрүн жок кылууга аракет кылыш үчүн жакшы иштерди жасайт. Бирок жакшы иштер менен эч кандай бул куткарылууга ээ боло албайт экенбиз. Жакшы иштерди биз Кудайды сүйгөндүктөн, Кудайга болгон сүйүүбүздү көргөзүү үчүн жасайбыз. Ал болсо эч кандай куткарылууга алып келбейт. Күнөө үчүн кан төгүлмөй сейин, күнөө үчүн биз үчүн бирөө курман болбосо, бизге куткарылуу жок экен. Анткени Кудай жөн эле күнөөлөрдү кечирип койсо, анда бул Кудай адилетсиз Кудай болуп калмак. Бирок тилекке каршы Кудай адамдарды ушунчалык сүйөт. Ал ошол сүйүүсүн далилдеп, Иса Теңирдин биз үчүн келип, азап чегип, биз үчүн курман болуп, өлүп кайра тирилген. Чын эле Кудай ар бирибизге жардам берсе экен. Элчилердин иштеринде 4-бөлүм
12-аятта дагы айтып кетет. Исадан башка адамдарды эч ким куткара албайт дейт. Анткени адамдарды куткара ала турган башка ысым жок дейт да. Чын эле башка ысым жок. Адамдар бүгүнкү күндө куткарылуу башка жол жок экендигин ыйык жазып бизге айтат да. Кудайдын сөзүндө айтат 1-Жаканда 1:9-да эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди баардык адилетсизден тазалайт дейт да. Карасак, бүгүнкү күндө адам өлтүрүү, же болбосо жек көрүү, же болбосо ачуулануу бул адаттагыдай эле нерсеге айланган. Эмне себептен? Анткени бул нерсени кээ бир адамдар күнөө катары деле эсептебейт да. Бул нормалдуу эле деп эсептешет. Бирок чындап эле Кудайдын көз карашы менен караганда бул күнөө. Кудайда эч кандай бир күнөө жок. Ал ыйык болгондуктан бүгүнкү күндө биз көрө албайбыз. Кудай ушунчалык ыйык болгондуктан ал менен биз бетме бет сүйлөшө албайбыз. Эмне себептен? Анткени биздин күнөөлөрүбүз бар. Биз Кудай менен Иса Машайх аркылуу гана кечирим алуу аркылуу биз Кудай менен болгон мамилеге ээ боло алабыз. Кудай ар бирибизге жардам берсе экен, батасын берсе экен. Карасак, биз бүгүнкү күндө Кудайдын өзгөчө ошол ырайымын көрдүк. Кудай ошол кабылдын күнөө кылбай койгонго айтып, эскертип, Кудай болсо ошол өлүмгө чейин эле Кудай кабылга айткан. Босогоңдо күнөө турат, анын үстүнөн бийлик кыл депчи. Бирок тилекке каршы кабыл болсо Кудайды укпай койду. Кудайдын сөзүн кабыл албай койду. Тескерисинче ал болсо күнөөкөр табияттын өзүнүн күнөөсүнүн жетеги менен болуп, өзүнүн бир тууганын өлтүрүп койду. Бүгүнкү күндө биз ойлошубуз мүмкүн, мен Кудайдын алдында эч кимди өлтүрбөй элемин да деп. Мен Кудайдын алдында эч кандай жаман иштерди кылбай элемин да депчи. Бирок биздин жүрөгүбүздө жек көрүү, көрө албастык жана башка күнөөлөр бар. Ошол күнөө деле бизди Кудайдан бөлүп, Кудай менен болгон мамилеге тоскоолдук болот. Карасак, чын эле Кудай ар бирибизге жардам берсе экен. Кудайдын ыйык ысымы даңкталса экен биздин жашообузда. Өзгөчө ошол Адам ата менен Обене бир жакшынакай жашап атышкан Эденде. Душман, Кудайдын душманы, биздин душманыбыз шайтан жыландын кейпин кийип Адам ата менен Обенени азгырып кеткендей, бүгүнкү күндө дагы шайтан ал ушунчалык аракетте, күчтө биздин бейишке барышыбызды каалабайт, бизди чындыкты таанып калышыбызды каалабайт. Ал дайыма тоскоолдуктарды коет жана тоскоолдуктарды кое берет, биздин акылдарыбызды караңгылатат, бизди Кудайды тааныганга жөндөмсүз кылып койгон. Бүгүнкү күндө биз айлана чөйрөдө ушунчалык азгырыктардын көп экендигин биз байкайбыз. Бир убакта ошол жакшынакай Кудайдын алдында жашап аткан Адам ата менен Обенени азгырып кеткен шайтан бүгүнкү күндө деле ал бар да. Ал бүгүнкү күндө деле азгырганга, анан кийин ал болсо бүгүнкү күндө деле адамдарды тозокко алып кеткенге аракет кылып атат. Өзгөчө ошол 1-Петрда катын окуп кете турган болсок, 5-бөлүм мындай деген сөздөрдү окуйбуз. 1-Петр 5-бөлүм 8-аятта. Эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп айкырган арстан сыяктуу тегеренип жүрөт дейт да. Бүгүнкү күндө биз машайыкчылар өзгөчө сергек болушубуз керек экен. Бүгүнкү күндө ал душман ал ушунчалык аракет кылып, күч жумшап, бизди болсо ошол чыныгы ишенимден, тирүү Кудайга ишенгенден ушунчалык четтеткиси келет экен. Бүгүнкү күндө биздин мамилебизди Кудай менен болгон мамилебизди бузгусу келет экен. Бирок биз сергек болушубуз керек экен. Дайыма сыйынып, туруктуулук менен Кудайга кайрылып, Кудай менен болгон мамилебизди бекемдеп, анын сөздөрүн окуп, жана ошол Кудайга тил алчак болуп жашаганга Кудай жардам берсин. Кудай ар бириңиздерге батасын берсин. Азыр болсо жарыяларга көңүл бурсак, бир туугандар, биздин
чогулуштарыбыз ар жекшемби күндөрү Москванын сааты боюнча саат 9-дан 10-го чейин, эрте мененки саат 9-дан 10-го чейин Кудай сөзү онлайн аркылуу болот. Сиздерде мүмкүнчүлүк болсо катышсаңыздар болот, уксаңыздар болот Кудайдын сөзүн. Кудай өзгөчө батасын берсин. Анда азыр болсо өзгөчө ошол Кудайга кайрылып, ыраазычылык билдирип, сыйынып, анда жыйынтыктасак. Келиңиздер анда Кудайга кайрылалы. Улуу Кудай рахмат, сага ыраазыбыз. Сен керемет Кудайсың. Сен улуу Кудайсың. Сен сүйүүгө толгон, сен болсо ырайымдуу, боорукер Кудайсың ата. Рахмат Теңир, сен ушул сөздөрүң аркылуу бизге сүйлөп жатканыңа. Кудайым батаңды өрөгөр, дайыма сен үнүңдү угуп жашаганга, жана сен осуяттарыңды аткарып жашаганга жардам берөгөр. Өзгөчө ошол биз болсо күнөөнүн үстүнөн дайыма ошол үстөмдүк кылып аткан күнөөлөрдүн үстүнөн бийлик кылып жашаганга бизге күч берөгөр. Дайыма Теңир, сен ырайымың астында ушунчалык өскөнгө Кудайым, сага жакындаганга, сен менен бекем болгонго батаңды өрөгөр. Рахмат Теңир, сенин ысымың кылымдан кылымга даңктала берсин. Амин. Кудайга даңк болсун, Кудайдын тынчтыгы менен.